Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin. Bütkül alamları yaratkan Allah subhanahu ve teala'ga çeksiz maqtovlar. Jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar jana salavatlar olsun. Hazırkı uçurda жашоосунан наразы болгондор аябай көбөйдү. Шүгүрсүздүк кылгандар көбөйдү. Шундай бир адамдар жүрүшөт, жашоосунан наразы, Аллах субханаху ва тааля берген нерсеге наразы, дагы да көптү каалайт, миллиардер болуп кеткиси келет, миллионер болуп кеткиси келет. Ушунда айтор өзүнүн колундагы нерсеге наразы болгондор аябай көп да. Негизи бул нерсе жакшы сыфат эмес. Аллах субханаху ва тааля берген нерсеге разы болуш керек. Алдыга карай ынтылуу керек. Бирок Аллах субханаху ва тааляга берген нерселерге шүгүр кылуу менен алдыга ынтылыш керек. Эми шүгүрсүздүккө эмнелер шүгүрсүздүктү пайда кылат? Биринчиси, бул мына ошондой акчасы көптөр менен, байлар менен көп отуруштук, ошондой эле бул дүйнөгө берилип кеткен, мындайча айтканда, дүйнө параздар менен, дүйнө корлор менен көп аралашуу бул адамда шүгүрсүздүктү келтирип чыгарат. Канчалык байлар менен, канчалык мындайча айтканда боп кеткендер менен бирге жүрсөң, алардын байлыгын көрүп, алардын рахат жашоосун көрүп, алардын комфорт жашоолорун көрүп, ошолор менен көп аралашкандыктан сенде мында ушундай нерсе пайда болот, шүгүрсүздүк пайда болот. Алла неге буларга берген экен, мага эмнеге бербеди деп шүгүрсүздүк пайда болуп, Аллах субханаху ва тааlanын бергенине нааразычылык келип чыгат. Бул биринчиси. Экинчиси, инсан өзүнүн муктаждыгынан сырткары нерсени көп талап кылыштыгы. Демек, инсан өзүнө жетиштүү нерсе болуш керек. Мисалы, инсан 3 комнаталык үйдө жашаса болот, бирок ал 5 комнаталуу, 10 комнаталуу үйдү каалайт. Мына ушул дагы бир шүгүрсүздүктү, ушул дагы бир мындай чектен чыгууну алып келет. Инсанга мисалы 10 миллион сом жетет, бирок ол 20 миллион, 30 миллион, миллиарддарды каалайт. Ушундай бир Аллах субханаху ва тааlanын ушунчалык берген нерсесине шүгүр кылып, өзүнүн муктаждыгы чечилген нерсеси болгон муктаждыгынан сырткары нерселерди дагы талап кылуу, бул дагы мына ошол шүгүрсүздүктү, Аллах субханаху ва тааlanын берген неаматына разы болбоштукту алып келет. Үчүнчүсү, мына ошо Кур'ан-ы Керимде окуштукту таштоо, Кур'ан аяттарына ой жүгүртүүнү таштоо, Кур'ан окубай, Кур'андан сабак албаштык дагы, бул дагы барып инсанды шүгүрсүз, Алланын неаматтарын чаңган инсан кылып чыгарат да. Төртүнчүсү, өлүмдү аз эстөө. Инсан күнүгө өлүмдү эстеп туруш керек. Мен кайсы жака барсам дагы, канча аракет кылсам дагы, мен эртеге бара турган жерим өлүм. Мен өлөмүн эртеге. Бул дүйнөдөн кайтамын деп өлүмдү эстебестик дагы шүгүрсүздүктү келип чыгарат. Ошондой эле акырет күнүн дагы эстен чыгаруу бул шүгүрсүздүктү, Алланын берген неаматына нааразычылыкты келип чыгарат. Ошондуктан биз шүгүр кылышыбыз үчүн өлүмдү көп эстешибиз керек, жана акыретти дагы эстешибиз керек. Биздин чыныгы мекенибиз, түбөлүктүү жашай турган мекенибиз бул акырет деп акыретти эстешибиз керек. Бешинчиси, бул дүйнөнүн рахаттарына берилип кетүү. Бул дүйнөгө берилип кетүү дагы бул инсанда шүгүрсүздүктү келип чыгарат. Бул дүйнөгө берилип кетпеш керек. Бул дүйнөгө кирип кетпеш керек инсан. Эгерде бул дүйнөгө байланып, бул дүйнөнү да беле жашап кыла турган болсок, анда бизде сөзсүз түрдө шүгүрсүздүк келип чыгат. Ошондуктан бул дүйнөнүн рахатына, бул дүйнөгө берилип кетпейли. Алтынчысы,
ашыкча эле бул дүйнөдөгү баягы убакытты коротуп, убакытты бекер нерселерге сарптап, ашыкча эле саякаттап, ашыкча эле күлүп, жайнап жүрө берүү. Бул дагы барып инсанда шүгүрсүздүктү келтирип чыгарат. Бул дүйнөгө өтө катуу берилип кетип, жыргап эле, ойноп күлүп эле жүрө бербеш керек. Балким ошол акыретти эстеп, Алланы эстеп, таат ибадат менен, намаз менен, Куран окуу менен, ибадат кылуу менен алек болуш керек. Анан кечке эле тайраңдап эле көчөгө чыгып алып, кечке эле жырга ойноп күлүп жиберүү бул Аллах субханаху ва тааляга болгон наразычылыкты, шүгүрсүздүктү келтирип чыгарат. Себеби канчалык инсан эркин болуп, ушунчалык жыргаган сайын ошондой бир жыргалчылыкты каалай берет да, нафсын ээрчип кете берет дагы, барып ошентип Аллах субханаху ва тааляны чаңган бир шүгүрсүз, бир бузуку, аңкоо бир пендеге айланат. Эми кандай эмнелерди кылсак биз шүгүр кылган пенделерден болобуз деп турган болсо, инсан биринчиден, инсан өзүнө мындай жетиштүү өзүнө берген рызыкка разы болуш керек. Я Аллахым, мага ушу кичине болсо дагы үй бердиң, разымын. Мага кичине болсо, бир эки болсо деле бала бердиң, бир эки сом болсо дагы бердиң я Алла деп разы болуу, ошого бул инсанда шүгүрдүү инсан болуштугун күчөтөт. Экинчи, улуу инсандардын, улуу алым олиялардын жашоосун окуп үйрөнүү. Улуу сахабалардын, табииндердин, улуу инсандардын, таквадар инсандардын жашоосун үйрөнүү. Инсанды шүгүр кылган пендеге айландырат. Себеби алардын жашоосун көргөндө алар кандай кылып бул дүйнө менен кандай кылып жашашты, кандай ибадат менен алек болушту. Алар бул дүйнөгө берилип кеткен жок. Алар тек гана өмүрлөрүн Алла үчүн арнашкандыгын окуп билгенден кийин бизде шүгүр пайда болуп, биз Аллах субханаху ва тааля шүгүр кылып калабыз. Ошондой эле колубузда мал дүйнөбүздү ойду келди чача бербестен, мындайча айтканда, мындай экономдоп, сарамжалдуу болуп пайдаланыштык, ошондой эле исрафтан сактаныштык дагы бул инсанды Аллах субханаху ва тааlanын шүгүр кылуучу пенделеринен болууга түрткү болот. Ошондой эле көбүрөөк Аллах субханаху ва тааладан мындай шүгүр кылган пенделерин болуштугун Аллах субханаху ва тааладан дуба кылып сураштык. Я Алла, мени өзүңө шүгүр кылган пенделериңден кылгын, өзүңдүн берген рызкыңа ыраазы болгон пенделериңден кылгын деп ар бир дубабызда ушул сөз болуш керек да. Я Аллахым, мени берген рызкыңа ыраазы болгон пенделериңден кылгын деп. Эгерде Аллах субханаху ва тааля мындай, эгерде Аллах субханаху ва тааля берген нерсесине ыраазы болбогон пенделерин кылып койсо, анда дүйнөнүн аркасынан жүрүп өтүп кетесиң. Ошондой эле шүгүрдүүлүккө алып баруучу нерсенин бешинчиси бул инсан бул өзүнүн рызкысы Аллах субханаху ва таалядан белгиленип, өлчөнүп коюлгандыгын билиш керек. Мындайча айтканда, тагдырына ыраазы болуш керек. Инсан 4 айлык болгондо эненин курсагында жан киргизилет. Жан киргизгенде ошонун кандай жашаштыгы тууралуу, канча рызкы берилет экендигин бүт ошондо жазылат. Инсанга жан үйлөнүп жаткан учурда жазылат да, тагдырына канча жештиги, канча ичиштиги баардыгы жазылат. Демек ошол инсанга тагдырына ыраазы болуштагы бул инсанды шүгүр кылуучу пенде болушуна түрткү болот. Ошондой эле алтынчысы, инсан өзүн ушундай бир Аллах субханаху ва тааля берген нерсеге ыраазы болууга өзүн тарбиялаш керек, өзүн көндүрүш керек. Жана мындай чоң нерселерди, чоң үмүттөргө берилип кетүүдөн сактаныш керек. Жетинчиси, Аллах субханаху ва тааля менен Аллах субханаху ва тааляга шүгүр кылуучу пенде болуш үчүн ыйманын күчөтүш керек.
Imanын күчөтсө инсан Аллах субханала таалага шүгүр кылган пенделерден болот. 8-инчиси инсан шүгүр кылуучу пенде болуш үчүн өзүнөн төмөн болгон, жашоосу төмөн болгон адамдарга көбүрөөк караш керек да. Жана өзүнөн жогорку жашаган адамдарга карабай, өзүнөн төмөн адамдарга караш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде эмне дейт? Онзури иля мен асфала минкум ва ла танзури иля мен хуа фауқакум фахуа аждару ан ла таздару ниъматаллахи алейкум. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул хадисинде айтат: силер өзүңөрдөн төмөн болгон адамдарга карагыла, өзүңөрдөн жогору болгон адамдарга карабагыла дейт. Эгерде өзүңөрдөн жогору болгон адамдарга карай турган болсоңор, анда Аллах субханала тааля силерге берген неаматты чанып жибересиңер дейт да. Ошон үчүн биз дайыма өзүбүздөн төмөн болгон адамдарга карашыбыз керек. Мисалы мен 2 комнат үйдө жашап атам, өзүмөн төмөн болгон 1 комнат үйдө жашап жаткандарга карашым керек. Мен 10 комнат, 20 комнат особняк дачаларда жашаган чоңдорго карабай. Эгер аларга карап турган болсом, Аллах субханала тааля неге мага 2 эле комнат берет деп мен мындайча айтканда Алланын неаматын чанып жиберишим мүмкүн. Менде миллион болсо, миллиарддарды кармаган адамдарга карабай, 10 сом, 20 сом, 10 миң, 20 миң тапкан адамдарга караш керек да. Ошон үчүн дайыма биздин шариятыбыз өзүңөн төмөн болгон нерселерге карагыла. Ушундай карасаңар, силер Аллах субханала тааляга шүгүр кылган пенделерден болуп кала бересиңер деп чакырат да. 9-нчу, Аллах субханала тааля инсандарды бай, кедей кылып жараткандыгына биз мындай ишенишибиз керек. Аллах субханала тааля чындыгында ушундай кылып жаратты. Адамдардын бардыгын бай кылып койгон жок, же бардыгын кедей кылып койгон жок да. Бирин бай кылды, бирин кедей кылды, бирин чоң кылды, бирин кичине кылды. Айтор адамдардын турмушу ар кандай. Бирөөсүнүн турмушу аябай жыргал жашоо, бирөөнүн аябай кыйын жашоо. Демек, ошондой Аллах субханала тааля адамдарды ар кандай абалда кылып койгон экен. Демек, бунда бир хикмат бар. Бул Аллах субханала тааля ар кимисин ар кандай жашоо кылып коюшу. Демек, ошол нерсени биз түшүнүшүбүз керек да. Бизди кедей кылып койгон болсо, Аллах субханала тааля бизге ушуну насип кылган, тагдырган экен. Демек, биз сабыр кылышыбыз керек. Аллах субханала тааля берген нерсеге шүгүр кылышыбыз керек деп. Бай болсо, Аллах субханала тааля мага байлык, бийликти берип койгон экен. Мен ушуга шүгүр кылышым керек, башкаларга зулум кылбашым керек. Аллах субханала таалянын бергенине разы болуп, татыктуу жашап өтүшүм керек деп билишибиз керек. Себеби Алла ар бир нерсенин хикматы бар. Ошосуна жараша Алланын сыноосу бар. Байды байдай Аллах субханала тааля сынайт, кедейди кедейдей кылып Аллах субханала тааля сынайт. Демек, мына ошол Аллах субханала тааля адамдарды бөлгөндүгүнө бай кедей кылып, биз ошого разы болуп, Аллах субханала тааlanын өкүмүнө баш ийишибиз керек. Ошондой эле шүгүрчүлүктү көбөйтө турган нерсенин 10-нчусу көп өлүмдү эстөө жана кабырларды, көрүстөндөрдү көп зыярат кылуу. Эгерде биз өлүмдү көп эстей турган болсок, албетте биз Аллах субханала тааля шүгүр кылабыз. Баары мен акырым өлөт турбайбы? Мен акырым бул дүйнөдөн кетип турбайбы? Мен жолдо бара жаткан мусафир турбаймынбы? Бул дүйнө өткүнчү го деп өлүмдү эстеп, мага бир күн эмес бир күн өлүмдү келет дей турган болсо, ошол адам шүгүр кылган пенде болот да. Ошондой эле кабырларды зыярат кылуу. Бизде мына ушул нерсе жок болуп кетти. Кабырларды зыярат кылсак, сөзсүз түрдө Аллах субханала тааляга шүгүр пайда болот. Аллах субханала тааля берген нерсеге шүгүр пайда болот. Ошон үчүн кабырларды, өлүмдү кебестөө, кабырларды зыярат кылуу эң жакшы нерсе. Адамда шүгүрдү пайда кылат. 11-нчи, Кур'ан-ы Керимди окуу, ошондой эле Аллах субханала таалянын рызкы тууралуу аяттарына ой жүгүртүү. Аллах субханала тааля Кур'ан-ы Керимде дайыма биз кимгедир япсутур ризqa лиман яша ва яqdir. Аллах субханала тааля кээ бир инсандарга
Ушунда рызкын кең кылып коет, кээ бир инсандарга рызкысын тар кылып коет дейт. Бул Аллах субханала таала рызкты кең кылганын өзүнчө бир хикматы бар. Тар кылганын өзүнчө хикматы бар. Ошондуктан биз мына ошол Аллах субханала таала рызкты бөлүштүрүүсүнө дагы биз мындай Аллах субханала таала рызкты бөлүп бергендигин дагы билишибиз керек да. Ошондой эле билишибиз керек, бул шүгүрдүү инсан дайыма улуг инсан болот да. Аллах субханала таала шүгүр кылган инсан дайыма улуг инсан болот, жана бирөөлөрдүн колуна карабайт. Аллах субханала таала бирөөлөргө мындай мен бай болуп кетейин, мен боп кетейин, мен ушундай болуп кетейин деп ар кимге жалдырап бара бербейт да. Шүгүр кылган инсан өзүнүн Аллах субханала таала берген нерсеге ыраазы болуп, өзү менен өзү алек болуп, эч кимге жалдырап, эч кимге көз артып барбайт. Эч кимге көз атпайт, эч кимге көрө албастык кылбайт, эч кимге көзү күйбөйт, эч кимге ичи күйбөйт. Ал ушундай Аллах субханала таала берген рызкысына ыраазы болгон адам дайыма өзүн жогору сезип жүрөт. Ал эми жанагы шүгүр кылбаган адам кичине байлык топтоп алыш үчүн же бир мансапка көтөрүлүш үчүн көрүнгөнгө жалдырап, көрүнгөндүн аркасынан көрүнгөнгө кошомат кылып, көрүнгөнгө пахта коюп, көрүнгөндү мактап калыптанбосо дагы, ошентип эптеп мал дүйнөгө жетип, мал дүйнө топтоп алайын, эптеп даражам көтөрүп алайын, эптеп авторитетим көтөрүп алайын, эптеп мансабымды көтөрүп алайын деп адамдарга жалдырап, ар кимге пахта коюп жүрөт. Ал эми шүгүр кылган, өзүнүн бергенине, болгонуна шүгүр кылган инсан өзү менен өзү алек болуп жүрөт да. Ошондой эле билишибиз керек, кимдедир өзүнөн ашыкча нерселерди талап кылган болсо, ашыкча эле нерселерди үмүт кылып топтоп жүрө бере турган болсо, ошол нерсе менен алек, жүрөгү ошол нерселер менен алек болуп калат дагы, Аллах субханала таала менен алек болбой калат да. Ким эмнени каалап, эмненин аркасынан көп жүгүрсө, жүрөгү, убактысы бүт ошого кетип калат дагы. Мына жакта Аллах субханала тааланын ибадаты, Аллах субханала таалага болгон эстөөсү, Аллах субханала таалага болгон мындай сүйүүсү калбайт дагы. Ошол бул дүйнөнүн аркасынан жүгүрүп жүрүп ошо менен өтүп кетет. Ал эми шүгүр кылган пенде болсо, колундагы болгон нерсесине шүгүр кылат дагы, анан ашыкчасын Аллах субханала таалага ибадат кылып, Аллах субханала таала үчүн убакыт бөлгөнгө мындай бир мүмкүнчүлүгү болот. Алхамдулиллахи роббил аламин.